достор, сөз таануу көрсөтүүсүн баштайбыз. Бардыгыбыз эле ар түрдүү көркөм чыгармаларды окусак керек. Айталы, мектеп учурунда, жогорку окуу жайга келген мезгилде жана ошондой эле азыркы учурда дагы балким окуп жаткан чыгарсыз. Бирок биз көркөм чыгармаларды окуп жаткан мезгилде анын негизги окуясына гана көңүл бөлүп, бирок текстине көбүн эсе баам сала бербейт экенбиз. Эгерде биз кылдат карап чыга турган болсок, көптөгөн көөнө сөздөрдү жана ошондой эле фразеологизм сөздөрдү кезиктиребиз. Достор, анда төмөнгө көңүл буруңуздар дагы. Бүгүн биз көрсөтүүдөн Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романындагы фразеологизм сөздөргө түшүндүрмө берип өтмөкчүбүз. Изин кумга жетирүү, изин таптырбоо, дайын дарегин эмне болгонун, кандай чыгымдалганын билгизбей салуу, дайынсыз болуп кетүү, эмне экендиги билинбей калуу дегенди түшүндүрөт. Романдан мисал келтирсек, кыйла замандар кербенчинин төөлөрүндөй изин кумга жетирди. Кол салуу. Биринчи мааниси урдоо, бүлдүрүү, бирөөнүн же көпчүлүктүн мүлкүн уруксатсыз өзүнө ыйгарып алуу, уруксатсыз менчиктеп алуу болуп эсептелет. Ал эми экинчи мааниси бирөөгө тийишүү, кол тийүү, уруу дегенди туюндурат. Үчүнчү мааниси согуш ачуу, уруш баштоо, басып кирүү дегенди түшүндүрөт. Кыргыз жергесине ал өзү кол салды. Учуп кетүү, каза болуу деген мааниде. Романдан мисал келтирсек, эр атаң учуп кетти. Көз алдынан чубуруу, көз алдына келүү, элестөө, эсине түшүү деген мааниде. Романдан мисал келтирсек, бир көргөн кызык, татаал түш сымал өмүр анын көз алдынан чуурду. Бута атымдай. Бута коюлган жерге чейинки аралык, жаанын огу жеткидей аралык болуп эсептелет. Романда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Далай чабуулда элирип көнгөн, талбай чуркап дасыккан чоң күрөң жайына койсо, азыр эле тигил бута атымдай алдыда бараткан кунанды сүрүп жеткидей. Жолун жолдоо. Биринчи мааниси бирөөнүн ишин улантуу, ал эми экинчи мааниси кимдир бирөөнүн жолуна түшүү, кылганын кылуу, андан нуска, таалим алуу болуп эсептелет. Баба жолун жолдоп, эл баккан эр атасындай болсун деп ырымдап, жаш дегендин тилегин тилеп келаткан эр киши ак боз кунандан озбоо үчүн тизгинин жийди. Ат жалын тартуу, чоңоюу, эржетүү, бойго жетүү дегенди туюндурат. Ат жалын тартып мингенден эле ушул сезим жоокерди күчтүү кылат, атын жылоолойт. Ак чалуу, ак аралоо деген мааниде. Романдан мисал келтирсек, жерде сакалын ак чалган тигил эр киши көмүрчү көөрүкчүнүн баласы болчу. Көзүн айырбоо, бирөөнү же бир нерсени тигилип көпкө карай берүү, тиктөө, тиктеп тура берүү дегенди түшүндүрөт. Бала белеске чыга калганда андан көзүн айырбаган эр киши зоңкулдак үнүнүн барынча айкырды. Көзүн май басуу, мансабына, байлыгына жана башка абалына чиренип, менменсинип башкаларды теңсинбей, дөөгөрсүп көөп кетүү. Мисалы, олжо самап, көздөрүн май баскандай болуп эсирип калган табгачтар жаагын бошоңдотту. Мизи жапырылуу, баштагыдай кайрат кыла албай коркуп калуу, жалтануу, батына албоо, анча дай албай калуу, бир аз басаңдай түшүү дегенди түшүндүрөт. Анын бир аз мизи жапырылып калды. Көркөм тексттеги фразеологизмдер жана энчилүү аттар тилдик өлкө таанытуучу максатта талдоого алынат. Ар бир элдин тили элдин көп кылымдык тажрыйбасын, даанышмандыгын, акыл-ой байлыктарын алып жүрүүчү негизги булак болуп саналат. Көптөгөн эпохалардын жемиши, натыйжасы болгон тил айрыкча анын фразеологиясы тилди алып жүрүүчү болуп саналган элдин курчап турган чөйрөнү образдуу кабыл алуусунун улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырат. Көпчүлүк фразеологизмдер лексикалык маани менен бирге семантикасында улуттук маданий компонентти да камтыйт. Сөз бермети деген бар эмеспи? Дал ушул фразеологизм сөздөрдү биз өз кебизде колдонсок, сөзсүз түрдө сөз байлыгы кенен адамдардын катарын толуктайбыз. Ал эми биз азыр манас эпосунда кезиккен көнөргөн сөздөрдү элден сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Ким ал сөздөрдүн маанисин кандай түшүнөт болду экен, анда чогуу көрөбүз. Керем деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Нет. Так уккан эмессиз. Акылдуулук деген сөз. Керем деген сөз. Ушундай мээни. Керем деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Керем? Керем. Эстей албай атам. Керим дегендичи бир эле тыбыштан айырмаланган керим сөзүн. Керим. Билбейм, керим деген аттарды угуп жүрөм, анан Бирок мааниси эмнени түшүндүрөт билбейсиз. Билбейт экенмин. Керим деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Буга чейин такыр уккан эмессиз. Саламатсызбы? Керем деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Керем деген жок, түшүнбөйт экен.
Бир эле тыбыштан айырмаланган керим деген сөз бар да. Көпчүлүк адамдардын аты ушул сөздөн коюлат. Бул сөз маанисин түшүнөсүзбү? Керем. Керим. Керем. Жо, бул адамдын аты. Аты бирок маанисин түшүнбөйт экенмин. Керим деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Керим? Жок, түшүнбөйт экенмин. Керим деген баланын атын билем. Болду. Мааниси эмне экенин билбейт экенмин. Керней деген сөздү уктуңуз беле? Керней деген сөздү уккам мындай неме. Тамдарга чыгараткан нерсе керней. Же болсо мындай не чоордун эсебине керней дейт. Керней деген сөздү уктуңуз беле? Керней деген уже керней уккан. Мааниси эмнени түшүндүрөт? Мааниси улуттук музыкалык аспап да. Керней деген сөздү уккансызбы? Кернейди укканмын. Бул, по-моему, эме болуш керек. Музыкалык аспап деп билемин да, керней дегендичи. Кесел. Ооба. Эмнени түшүндүрөт? Оорулуу адам. Ооруп калганда же ошондой болгондо, например, ошо кесел болуп калыптыр деп айтышат. Эже саламатсызбы? Кесел деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Ооба, оору дегенде, кесел деген. Ооба. Кесел оору да. Кете кыргызча сөзбү? Ооба, кыргызча көнөргөн сөз. Илгерки буюмдардын бирөөсү. Кепе или кете? Кете укпаган экенмин. Кечиресиңер. Кете деген сөздү уктуңуз беле? Кандай? Кете деген сөздү. Кете? Ооба. Ал эмнени түшүндүрөт? Этиш болсо керек, этиштин бир түрү да. Килбото деген сөздүн маанисин түшүнөсүңбү? Кандай? Килбото. Келбото? Килбото. Килбото. Килбото дегенди түшүнөсүзбү? Жок, түшүнбөйм. Кетмен деген, ооба, түшүнөм. Ал эмне? Ал деген жанагындай жерлерди казый турган. Кетмен деген эмнени түшүндүрөт? Кетмен деген бул бир инструменттардын бир түрү да. Киречи деген сөздү уктуңуз беле? Жок. Аны да уккан эмес. Киречи деген сөздү уктуңуз беле? Киречи. Киреше? Киречи. Жок, укпадым. Андай сөз укпаган. Киречи деген сөздүчү? Киречи? Жок сөздөрдү айтып атасыңбы сен? Бул көнөргөн сөздөр болуп эсептелинет. Комокой деген сөздүчү? Комокой. Комокой. Жок, ондой сөздөрдү колдонбойт. Түштүктөгүлөр билбейм. Комокой жок. Уккан эмессиз. Кисе деген сөздүчү? Кисе деген сөздүн маанисин түшүнөсүзбү? Кисе? Жок, түшүнбөйт. Кисе деген сөздүчү? Жок, уккан эмесмин. Кесе? Кесе жок. Сөздү уккан, маанисин уккан эмесмин. Керем, байкагыштык, акылдуулук, көрөгөчтүк дегенди түшүндүрөт. Эң жакыным энемден, энем азар калбады, эгем кылган керемден. Керим, боорукер, ырайымдуу, акпейил, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Ал эми Манас эпосунан мисал келтирсек, жайытында мал калбай, дорголордон түк калбай, топ башында шүк калбай, тул болбогон келин жок, журтта мындай керим жок. Керней, үйлөмө музыкалык аспап. Керней үнү бапылдап, жезнай тартып такылдап, кернейин чуу тартып, чаң обого бурулуп, тыргоот шибе манжуусу тыйпыл баары чогулуп. Кесел, оору, ооруп калуу, дарт дегенди түшүндүрөт. Жакыптан киши барганда чыйырды кесел болду деп айтып кабар салганда. Кете, бешмант, чыптама дегенди түшүндүрөт. Келди деп Жакып үйүнө кете тон алып бир талай, калкына кабар жетиптир, Кан Алмамбет Эрманас кара тоого уу кылып 7 күн мурун жетиптир. Кетмен, миздүү жер казгыч курал. Ал эми эпосту төмөндөгүдөй саптар кезигет. Кетмен чаап шыкылдап, башчы болгон басаңкул, басылбай сүйлөп бакылдап, кетмен деп жерди оёлу, кайран жан өлүп кеткиче, балдарым кең кесире тоёлу. Килбото, отко чыдамдуу чопо, отко туруктуу чопо болуп эсептелет. Кебес тоонун боорунда килботодон алдырсак, темир эрип чыгуучу очокту андан салдырсак. Киречи, жалданма адам, жүк ташуучу адам дегенде түшүндүрөт. Эпостон мисал келтирсек, таң кашкая атышып, тамаша кылып жатышып, керечилер жол тартып, конуп жаткан кезинде, балбандардын баарысын союп жаткан кезинде. Кисе, биринчи мааниси кап, дагар, мешок дегенде түшүндүрөт. Ал эми экинчи мааниси кемер курга илөнүүчү булгаары капчык. Үчүнчүдөн баштык, дорбо дегенде туюндурса, ал эми өтмө мааниде чөнтөк, төш калта дегенде түшүндүрөт. Саймалуу калпак сарышым, шалдыркан кисе ботокур, алтындан наал жезөкчө, айдаркан уулу эр көкчө, кармап алып бай чакып, мойнуна кисе салынып, жаратканга жалынып, алтындуу саадак чаркылдап, чоң кесеси шалпылдап. Комокой, соргок, тойбогон, ач көз деген мааниде колдонулат. Комокойлуу сырнайза,
колойтуп өйдө аштаган, ааламга азап баштаган. Мынакей достор, биздин сурамжылообузду кете, келботто, керечи, кисе жана ошондой эле комокой деген сөздөрдүн маанисин эч ким туура таба алган жок. Биздин сурамжылообуздун жыйынтыгы мына ушундай. Ал эми кийинки көрсөтүүдөн дагы да болсо кызыктар менен жолукканча сак саламатта калыңыздар.